Бардыгыңыздарга ассалому алейкум, кандайсыздар YouTube'дагы катталуучуларым. Бүгүн мен сиздерге пайдалуу темада подкаст кылгым келди. Бүгүнкү подкасттын темасы Аллахтын ушул закондорун билсең ката кетирбейсиң деген темада болмокчу. Себеби дегенде биз бул жашоодо Аллахтын закондорун билбестиктен ката кетирип көптөгөн жаңылыш чечимдерди, көптөгөн жаңылыш нерселерди кылып алат экенбиз. Биз кааласак дагы, каалабасак дагы, баш ийсек дагы, баш ийбесек дагы Аллах Тааланын бул дүйнөгө орнотуп койгон закондору иштейт. Эгерде биз ошол закондорун билип, ошол нерсеге амал кыла турган болсок, сөзсүз түрдө бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуу болобуз. Ошондуктан бул подкастты аягына чейин көрүңүздөр. Сиздер өтө көп пайдалуу маалыматтарды алып жашооңузга практика кылсаңыздар болот. Анда эмесе баштадык. Эң биринчи эле закон бул тартылуу закону. Сен эмнени эксең, ошону аласың деген макал бар. Эгер сен күнү бою жаман күмөндөрдө жашай турган болсоң, жаман ойлордо жашай турган болсоң, сен сөзсүз түрдө ошол нерсени жашооңо тартып аласың. Себеби дегенде ушундай хадистер бар. Аллах Таала пенденин ниетине карап берет депчи. Ал ниет деген бул ойго барабар, экөө бир. Эгер сен дайыма оюңда мындай болуп калсачы, тигиндей болуп калсачы деп келечектен коркуп, өткөндү ойлоп, адамдардын кемчилигин көргөнгө аракет кылып, позитивди ойлобой, жалаң негативде жүрө турган болсоң, сөзсүз түрдө сенин жашооңдо дагы ошондой негативный ситуациялар биринин артынан бири келе берет. Бул себеби дегенде Аллах Тааланын орнотуп койгон закону. Эгерде сен жашооңдо айланаңда азыр сага жакпай аткан адамдар көп болуп жатса, сага жакпай аткан ситуациялар, окуялар көп болуп жаткан болсо, анда сен өзүңдүн ниетиңе, оюңа көз чаптыр. Кайсыл убакта, кайсыл ниетиң менен, кайсыл оюң менен сен ошол ситуацияны, ошол адамдарды, ошол окуяларды тартып алдың. Эгер сен ушул суроону өзүңө бере турган болсоң, сөзсүз түрдө сен жообун аласың. Ал эми экинчиси бумеранг закону, карма деп айтат психологияда. Кайсыл бир пендеге зулум кылган болсо, ошол зулумун өзү көрмөйүнчө бул дүйнөдөн өлбөйт деген да. Эгерде сен бирөөнү алдаган болсоң, бирөөгө зулум кылган болсоң, бирөөнү кордогон болсоң, бирөөгө калп айткан болсоң, сөзсүз түрдө дал ошондой зулумдук дагы сенин башыңа келмейинче сен бул дүйнөдөн өтпөйсүң. Буга бир гана зулумдук гана кирбейт. Буга бир ушактоо дагы кирет, гыйбат дагы кирет. Бир аалым айткан экен, мен канча жыл мурун бир адамды ушактап койгонумдун себебинен ошол күнөө келип мени тапты. Ошол күнөөнү кайра өзүм мен кылып койгонумду өзүм билбей калдым деген экен да. Ошондуктан биз ушул бумеранг законуна кирип калбаш үчүн дилибизди дагы дайыма таза кармашыбыз керек. Жана жакшы күмөндө болуп, эч кимге зулум кылбастан жашашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, чыныгы мусулман бул тили менен дагы, колу менен дагы башка пендеге зулум кылбаган адам. Андан кийинкиси биздеги үчүнчү закон бул энергия закону. Сен кайсыл жакка өзүңдүн энергияңды көп жибере турган болсоң, ошол нерсе көбөйө берет да. Эгер сен күндө негативный жаңылыктарды көп көрө бере турган болсоң, күндө башкалар менен ушакташа бере турган болсоң, күндө ачуулана бере турган болсоң, күндө сен өткөн чактагы жаман окуяларды, адамдарды эстеп кайгыра бере турган болсоң, сен бүт баардык күчүңдү, энергияңды ошол жака өзүң билбеген абалда эмнетип атасың, күндө жиберип атасың да. Ошол жака кеткен энергия ошол жактагы нерселерди дагы да көбөйтөт да. Сен ошол жакта эстеген бүт сезимдериңди учурчакка алып келип, ал учурчак аркылуу сенин келечегиң курулат. Эгерде сен жакшы жашоодо жашаймын дей турган болсоң, келечекте анда сен азыркы учурчагыңдан башта. Себеби дегенде жаркын келечек жаркын учурчактан башталат. Өткөндү коюп берүү өтө маанилүү бул жерде. Себеби дегенде сен өткөндү ойлой бере турган болсоң, өткөнгө кыйнала бере турган болсоң, сен ошол баардык нерсенин баарын учурчакка алып келесиң дагы, ошол өткөнүңдө болгон сценарий кайра сен будущийңа кайталанат да. Эмне үчүн кээде биздин жашообузда бир эле сценарий, окшош нерселер кайталана берет? Себеби дегенде сен ошол сценарийди жүк кылып өзүңө көтөрүп жүргөндүгүнүн себебинен. Ошондуктан өткөндү коюп беришибиз керек дагы, биз энергияны туура башкарганды үйрөнүшүбүз керек. Биздин жашоонун акыйкатында бир кыз болду. Ал кыз болсо кызы ДЦП болуп төрөлүп калган экен. Ошо ДЦП болуп төрөлүп калганына өзүнүн кайнэжесин күнөөлөйт экен да. Себеби дегенде ошо боюнда бар кезде кайнэжеси өтө
жаман сөздөрдү айтып зулум кылган экен эле, анан аябай нерв болуп атып төрөп, ошо доктурлар айтыптыр, сен ушу нерв болуп жүрүп төрөгөнүң үчүн ушу кызың ушундай ДЦП болуп төрөлүп калды депчи. Анан ошол нерсени кызы уже чоңоюп калса дагы ошол нерсени кой бере албай, күндү ошо өткөндү ойлоп, кайнэжесин ойлоп, күнү бою ошого нерв болуп, ыйлап, нааразы болуп өткөрө берген. Анан биздин жашоонун акыйкатына келип, өткөндү кой бергенди үйрөнгөндөн кийин ал уже өзүнүн энергиясын аяп калды да, ошондой арзыбаган адамдарды ойлогонго жана ошого бир кыпындайча дагы энергиясын кетиргенди аяп калды дагы. Өзүнүн энергиясы канчалык баалуу инструмент экенин билип, ал баардык фокусун, баардыгын өзүнүн өнүгүүсүнө, келечекте жашоосуна фокус койду. Себеби дегенде биз эч качан өткөндөгү нерселерди алып келе албайбыз жана кайра оңдой албайбыз. Болду, ал өткөн өттү, кетти. Аллах таала Куранда өткөнүңө өкүнбө деген да. Ал эми келечек бизге белгисиз. Аллах таала айткан, эртеңки күнү эмне болорун бир дагы пендем билбейт деген. Ал эми учур чагыбыз бул биздин эң баалуу жашообуз да. Аллах таала бизге 100% тандоо эркиндигин берген. Эгер сен азыртадан жакшы ойлой турган болсоң, ушул Аллахтын закондорун билип, жакшы жака амал кыла турган болсоң, сен сөзсүз түрдө келечегиңди өзүң каалагандан дагы сонун кылып өзгөртө аласың. Себеби дегенде Аллах таала кайсы пендеси эмне умтулса ошол нерсени сөзсүз түрдө берет. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек экен? Энергияны өтө туура башкарганды үйрөнүшүбүз керек жана өткөндү кой берип, осознанно что аны алып келе албаарыбызды билип, учурчакты эң мыкты жашап, анан өзүбүздүн жаркын келечегибизге жакшы максаттарды коюп, ошого умтулсак, Аллах таала сөзсүз түрдө ошол нерсени бизге берет экен. 4-үнчү закон. Бул убакыт закону. Аллах таала ар бир нерсени убакыт менен ченеп, өлчөп койгон. Сен канча шашканың менен, нерв болгонуң менен, кыйналганың менен Аллах шашпайт. Эй Аллахым, мага үй берчи, эй Аллахым, мага байлык берчи дегениң менен Аллах таала белгилеп койгон мөөнөттөн сен ал нерсени эрте же кеч ала албайсың. Дал ошол сага керек учурда Аллахың белгилеген убакытта келет да. Ошондуктан биз убакыт законун биле турган болсок, биз азыркы учурчак менен рахаттанып жашаганды үйрөнөбүз да. Себеби дегенде сен канча каалап башыңды таш курсаң дагы сен каалаган нерсе сени каалады деп эрте келе калбайт. Аллах таала кааламайынча. Ошондуктан айткым келет, буга мисал Аллах таала Куранда айтат, качан пендеге өлүмдүн убактысы келгенде дейт, биздин периштелерибиз барып, бир минуттагы, бир секундтагы алдыга же эрте же кеч эмес, кынтыксыз орундайт дейт да. Мындайча айтканда, катасыз орундап ошол адамдын жанын алат дейт. Белгиленген убакыттан эрте да болбойт жана кеч да болбойт. Ал дал белгиленген убакытта болот. Бул өлүмгө гана тиешелүү нерсе эмес. Бардык нерсе биздин жашообузга келип жаткан, биз каалаган жакшылык дагы, биз каалабаган жамандык дагы Аллах каалап белгилеп койгон убакыттан эрте же кеч келбейт. Анан мындай окуяны да эстеп кеттим, айткым келип жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн коомуна даават кылып жүргөндө, ошол жакта кафырларга көп даават кылчу. Ошондо мындай деп айткан: эй, Аллахыңарга кайткыла, силерге бейишти каалайм, Аллах тааланын жазасы катуу, ыйманга келгиле дегенде, ошондо кафырлар мындай деп айткан экен: эгерде сен Аллах таалаңдын айткан жазасы чындык болсо, Аллахың чындык болсо, анда азыр жибербейби ошол жазаны? Анда азыр бизге бале жибербейби дегенде, Аллах таала тарабынан ушундай жооп түшкөн экен: эй Мухаммед, айткын аларга, алар каалады деп эле мен азабымды азыр жибербеймин, мен аны белгилеп койгон мөөнөттөн эрте же кеч жибербейм, мен дал ошол убактысында жиберемин. Ошондуктан алар күтсүн, себеби дегенде биз дагы эң мыкты күтүүчүлөрдөнбүз деген экен да. Бул аяттан дагы биз өтө көп пайда жана өтө көп өзүбүздүн жашообузга көптөгөн сабактарды алсак болот. Эгерде сиздер ушул убакыт законун, акыйкатын просто так ушундай турбай деп эмес, чындап ошонун акыйкат жообун билип жүрөгүңүздөргө киргизе турган болсоңуздар, сиздер учурчактан рахаттанганды үйрөнүп каласыздар. Себеби дегенде көп адамдар учурчакта жашабайт, алар дайыма өткөндө жашайт. Же болбосо келечекте жашайт, тамакты да шашып ичет, жумушту да шашып калат. Машина алсам мен жыргап калам, мен күйөөгө тийсем жыргап калам, мен үй алсам жыргап калам деп, бирок өзүнүн баалуу учур чагындагы бактылуулуктарды, учур чагындагы баалуулуктарды эстен чыгарып коет экен да.
эгер сиздер ушул законду ийне жибине чейин жакшы билип амал кыла турган болсоңуздар, сиздер келечегиңерге жакшы ниет кылып, аракетин кылып, бирок аны шаштырбастан учур чакка ыраазы болуп, Аллахка шүгүрчүлүк состояниясында абалында жашап каласыздар. Андан кийинки 5-чи закон бул рахмат айтуу закону. Аллах Таала Куранда мындай деп айткан: ким мага шүгүр кыла турган болсо, мен ага арттырамын, ал эми ким шүгүрсүздүк кыла турган болсо, мен ага азабым катуу деген да. Пендеге рахматын айтпаган Аллахка да рахмат айтпайт дейт да. Эгерде биз дайыма рахмат айтып, ошо шүгүрчүлүк абалында жашай турган болсок, Аллах Таала дагы да сени шүгүр кыла турган абалдарды сага жибере берет биринин артынанчы. Эгерде күндө шүгүрсүз, нааразы абалында, тагдырыңды кабыл албаган абалда жашай турган болсоң, Аллах Таала эмне кылат? Сага дагы да азабын жөнөтө берет да. Сен 80ге чыгып дагы ошол нерселерден сабак албай турган болсоң, Аллах Таала сен акыркы демиңге чейин сабак алмайынча сени тарбиялап сынай берет да. Ошондуктан биздин алымыбыз айткан сыяктуу, чыныгы мусулман адам бир кетирген катасын экинчи жолу кетирбейт дейт. Аллах Таала бардык бизге берип жаткан жакшылыгынан дагы, жамандыгынан дагы биз өтө көп сабактарды алышыбыз керек. Эгерде биз ошол нерседен чындап сабак алганды үйрөнө турган болсок, Аллах Таала ошол кезден өзүнүн сабагын токтотуп бизге жакшылыгын берет. Эгер сен дагы деле нааразы абалында, шүгүрсүз абалында жашай бере турган болсоң, анда сен дагы деле Аллахтын сага айткысы келген, сага билдирткиси, үйрөткүсү келген нерсени түшүнбөдүң дегенди билдирет дагы. Аллах Таала сен түшүнгөнчө дагы да сени экзаменден, сынактардан өткөзө берет. Ошондуктан биз кандай абал болбосун тагдырыбызды кабыл алып, бул биз үчүн жакшылык деп шүгүрчүлүк абалына келе турган болсок, бар нерсебизге шүгүр кыла турган болсок, Аллах Таала аны дагы да арттыра берет да. Себеби дегенде биздин адамдардын көптөгөн каталары бул өздөрүндө жок нерсеге фокусун, вниманиясын коюп алат дагы өзүндөгү бар нерсенин кадырын, баркын билбейт. Буга мисал кылсам, декреттеги айымдар өзүнүн ошол Аллах Таала байлыкка, акчага сатылгыс баласын, үй бүлөсүнүн баркын билбей, мен бардыгынан калып баратам, мен бардыгынан минтип баратам, баары минтип кетти, өнүгүп кетти, мен калып калдым деп, ошо декреттен стресс болуп атам деп шүгүрсүздүк абалына түшүп, өзүнө көптөгөн жамандыктарды кылып алышат экен да. Ал эми сен ошол бар нерсеңди, Аллах Таала ушундай мага бала берди, Аллах Таала мага ушундай ден соолук берди, Аллах Таала мага ушундай көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн ушундай жакшылыктарды берип атат деп, эгер сен шүгүрсүз состоянияда жашай турган болсоң, ошол бар нерсеңе фокусуңду коюп ошого шүгүр кыла турган болсоң, Аллах Таала сенин жок нерселериңди дагы бар кылып көбөйтүп берет. Эгер сен бар нерсеңди байкабай, жок нерсеңди байкап шүгүрсүз абалында боло бере турган болсоң, тагдырыңа нааразы боло бере турган болсоң, сен бар нерсеңди дагы жок кылып алышың толук ыктымал да. Ошондуктан бул законду дагы акыйкатын жүрөгүбүзгө киргизип амал кыла турган болсок, бул дүйнөдө дагы, тиги дүйнөдө дагы бизден бактылуу, бизден бай адам болбойт. Бул дүйнөдө кандай адам эң бай деп сураганда, бул дүйнөдө барына шүгүр кылган адам эң бай деген экен. Чындап эле ошондой да. Сен канча бай бол, укмуш, ийгиликтерге жет, бирок сен ошол нерсеге шүгүрчүлүк абалында карабасаң, сен анда бай эмессиң да. Сен мейли үйүң жок болсун, сенин машинаң жок болсун, сен каалагандай байлык жок болсун, бирок сен ыйманыңа да, сен күндө курсагыңдын токтугуна, жакындарыңдын аман эсендигине шүгүр кылып жашай турган болсоң, сен жанагындай миллиардер адамдан дагы сен эң бай адам болосуң. Себеби дегенде байлык бул материалдуу дүйнө менен гана чектелбейт, бул байлык жүрөктүн тынчтыгында жана жүрөктүн шүгүрчүлүк состояниясында болот. Ошондуктан биз шүгүрчүлүк законун дагы өтө көп изилдеп, анализ кылып, биз жүрөктөрүбүзгө киргизишибиз керек акыйкатын. Андан кийин 6-чы закон бул тазалык менен боштук закону деп аталат. Жашооңо сен жаңы нерсе келишин каалай турган болсоң, анда сен сөзсүз түрдө эски нерседен арылышың керек. Бул Аллах Тааланын закону. Эгерде сен жаңы адам болгуң келсе, жаңы мыкты ийгиликтүү айым болгуң келсе, сен сөзсүз түрдө эски адаттарыңан айрылып, мисалы мен жаңы Азиза болгум келсе, мен сөзсүз түрдө эски Азизадан арылышым керек да. Эски Азиза кандай эле, например, мисалы сиздерге түшүндүрүп атсам, ал көп уктачы, ал шүгүрсүз болчу, ал да башка болчу, ал жалкоо болчу деген сыяктуу. Ал Азиза значит
демек ал Азиза ийгиликке жете албайт. Ал эми мен ийгиликтүү Азиза калып атам. Демек жаңы Азизаны жаратыш үчүн мен эски Азизанын адаттарынан арылышым керек. Дал ошондой эле жашооңдо азыр Аллах Таала кандайдыр бир адамдарды сен жашооңон алып салган болсо, сен ага такыр кайгырба, сен ага такыр капаланба. Аллах Таала эч качан пендесине зулум кылбайт. Бардык Аллах Тааланын сен жашооңду тазалап жаткан адамдары бул сенин эки дүйнө жакшылыгың үчүн эле да. Жаман адамдарды сен жашооңон алып, Аллах Таала алардын ордуна жакшы адамдарды сага берет. Себеби дегенде ал адам, жаман адам сен жашооңон кетмейинче орун бош эмес болуп, жакшы адам сен жашооңо кантип келет. Ошондуктан жаман адамды Аллах Таала алып, ордун бошотуп, жакшы адамды сага алып келет. Ошол сыяктуу эле ушундай бир хадистер бар. Адам жаңы кийим алганда сөзсүз түрдө эскисин башкага берсин дегенчи. Өтө сооптуу иш бул дагы. Себеби дегенде эгерде сенин жашооңдо адамдар болсун, буюмдар болсун кетип жаткан болсо, сен Кудайга нааразычылык сөздөрдү айтып, шүгүрсүз абалына түшпөгүң, сен ага сүйүнгүң. Себеби дегенде Аллах Таала эң билүүчү, ал мыкты жазуучу. Демек Аллах Таала сенин жашооңо жакшы окуяларды, жакшы буюмдарды, жакшы адамдарды алып келиш үчүн эскиден арылтып жаткан деген белги бул. Себеби дегенде Аллах Тааланын ушундай тазаруу, боштук закону бар. Андан кийин 8-чи закон бул сөз закону да. Айтылган сөз, атылган ок деген кыргызда макал бар. Биз ойлойбуз да, сөз деген мындай эле нерсе, бул маанисин көп билбей, ошол сөздүн күчү канчалык деңгээлде биздин тагдырыбызга терс таасирин тийгизишин билбей, биз оозубуздан жаман сөздөрдү сүйлөп кое беребиз, каргап кое беребиз, бирөөлөрдү ушактап кое беребиз, даже өзүбүз тууралуу да жаман сөздөрдү айтып кое беребиз да. А бул нерсе сөзсүз түрдө биздин тагдырыбызга бул эле дүйнөбүздө эмес, экинчи дүйнөбүздө дагы көп таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде мындай деп айткан: кимде ким Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтирген болсо, ал жакшы сөз сүйлөсүн же болбосо унчукпасын депчи. Себеби дегенде сөздүн күчү ушунчалык иштейт. Эмне үчүн? Биздин мисалы молдолор сууга дем салат. Себеби дегенде ошол дем салгандагы ооздон чыккан дубалар ошол сууга сиңип, ошону ичкенде адамга шифа болот да. Ошол жактан да көп нерсе алсак болот. Бул сөздүн күчү боюнча өтө көп хадистер бар, өтө көп окуялар бар, дүйнөлүк деңгээлде далилденген дагы нерселер бар. Ошолордун баардыгын үйрөнгүңүздөр келсе, ошолордун баардыгын билип жашооңуздарга амал кылгыңыздар келсе, менин жашоонун акыйкаты курсуна сөзсүз түрдө катышыңыздар. Себеби дегенде жашоонун акыйкаты курсунда ошол жогоруда айтылып өткөн баардык закондорду жана бул жакта айтылбаган дагы толтура Аллах Тааланын закондорун биз ар бир темага токтолуп, майда жибине чейин сиздерге түшүндүрүп айтып беребиз. Ошол нерседен кийин сиздердин жашооңуздар жеңилдейт, өткөндү кой берүү, келечекке жакшы үмүт менен мындай ишенимдүү түрдө кадам таштоо сиздерге жеңил болот. Андан кийин 9-су күзгү закону. Хадис мусулмандын күзгүсү деген хадис бар. Буга бир окуя айтып бергим келип жатат. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир адам келип ушунчалык жаман сөздөрдү айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күлүп туруп, ооба мен ошондоймун деген экен да. Андан кийин дагы бир сахаба бир канча убакыттан кийин келип, я Расулуллах, сен ушунчалык мээримдүүсүң, ушунчалык сен жакшысың деген сыяктуу аябай сонун сөздөрүн айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага да күлүп туруп, ооба мен ошондоймун дейт экен. Ошол окуяны көрүп жаткан сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип ушундай таң калып сурайт экен: я Расулуллах, сен эки адамга тең ооба мен ошондоймун деп, ооба сен чындыкты айттың деп жооп бердиң. Бул кандайча? Себеби дегенде биринчи келген адам сага ушунчалык жаман сөздөрдү айтты, экинчи адам ушунчалык жакшы сөздөрдү айтты дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: алар болгону менден өздөрүн гана көрүп жатат депчи. Себеби дегенде адамдын ички жан дүйнөсү кандай болсо, анын оозунан дагы дал ошондой гана сөздөр чыгат. Бул 100% далилденген факт, кыздар. Чындап эле адамдын жан дүйнөсү ушунчалык бактысыз болсо, жан дүйнөсү ушунчалык жарды болсо, жан дүйнөсү ушунчалык тагдырга нааразы, Аллахына нааразы болуп, сүйүүгө зар боло турган болсо,
ал адамдын оозунан жалаң гана жаман сөздөр гана чыгат. Ал дайым адамдардын жамандыгын көргөн гана аракет кылат. Эгерде сенин жашооңдо бирөө келип сага жаман сөздөрдү айтып аткан болсо, сен капа болбо, себеби дегенде ал сендин өзүнүн ичиндеги сыпаттарын эле сенден көрүп жатат. Анан дагы айта кетчү нерсе, эгерде сенин айланаңдагы адамдар сага жакпай жаткан болсо, айланаңда адамдар сенин кыжырыңды келтирип аткан болсо, сен демек сенин ичиңдеги нерселерди алар чагылыштырып берип жатат деген дагы нерсе бар. Ошондуктан башка күйөөңдү өзгөрткөнгө, кайненеңди өзгөрткөнгө, бир туугандарыңды, ата энеңди өзгөрткөнгө аракет кылба. Сен эң биринчи өзүңдү өзгөрткөнгө аракет кылсаң, анан алар дагы өзгөрөт да. Себеби дегенде алар сенин күзгүң. Ошондуктан биз адамдарды эч качан өзгөртө албайбыз, биз өзүбүздү гана өзгөртө алабыз. Андан кийин жетинчиси бул баланс закону. Ички дүйнөң өзгөрмөйүнчө сенин сырткы дүйнөң дагы эч качан өзгөрбөйт. Жашоодо 3 сфера бар. Биринчиси жаныбыз, экинчиси биздин денебиз, үчүнчүсү бул биздин мээбиз да. Биздин жаныбызга руханий билимдер, Куран окуу, Аллахыбыз менен сүйлөшүү, ага тобокел кылуу деген нерселерге биздин жаныбыз, жан дүйнөбүз дайыма зар болуп турат. Андан кийин экинчиси бул биздин денебиз. Биздин денебиз сөзсүз түрдө туура тамактанганга жана спорт менен машыкканга дайыма муктаж. Андан кийин биздин үчүнчү мээбиз жаңы билимдерди алганга, жазганга, ушундай нерселерге муктаж да. Эгер биз ушул нерселерди дайыма жашообузда баланста кармай турган болсок, биз бул дүйнөдө да акыретте дагы өтө мыкты, ийгиликтүү болобуз. Андан кийин 8-инчиси контроль закону. Биз дайыма өзүбүздүн жашообузда болуп жаткан ситуацияларды контролдо кармаганга аракет кылабыз да. Банкрот болбогонго аракет кылабыз, ката кетирип албаганга аракет кылабыз. Өтө көп нерселерди аракет кылып, өзүбүздүн энергиябызды өзүбүздүн колубуздан келбеген нерселерге кыла беребиз. Биз жашообузда 3 эле нерсени контролдо кармай алабыз. Бул биринчиси биз өзүбүздүн оюбузду, экинчиси биз өзүбүздүн айта турган сөзүбүздү, анан үчүнчүсү бул өзүбүздүн аракеттерибизди гана да, кадамдарыбызды. Андан башка нерселерди биз эч контролдой албайбыз. Көп адамдар ошол контроль законун жакшы билбегендиктен өзү эч кандай таасир эте албаган, контролдой албаган нерселерге башын оорутуп, ошол нерселерге көп нерв болуп, ошол нерселерди көп ойлоп, кыйналып жашоосун татаалдаштыра берет. Ошондуктан эгерде биз ушул законду тереңирээк биле турган болсок, биз жашообузду, дүйнө жана акыретибизди Аллах Таалага шек күмөнсүз тапшырганды үйрөнөбүз. Себеби дегенде биз бул жашоодо контроль кыла ала турган 3 нерсе гана бар, жана калган нерселерди биз контролдой албайбыз да. Мисалы, балабыздын ооруп калышы, ата энебиздин бул дүйнөдөн өтүп кетиши, күйөөбүздүн башкага кетип калышы, или дагы башка, мисалы, банкрот болуп калышың, акчаңды алдатып алышың деген сыяктуу баардык нерселерди биз өзүбүз контролдой албайбыз. Биз ошол нерселерди жашообузда болуп кеткен болсо, ошону мындай болбош керек эле, мындай болуш керек эле деп биз шайтанга жол ачып, дагы да өзүбүздүн жашообузду кыйындатып, стресс болуп, депрессия болуп, дагы да өзүбүзгө көптөгөн ооруларды таап алат экенбиз. Ошондуктан мен айткан ушул 8 законду жана башка закондордун баардыгын үйрөнүп ала турган болсок, биз бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы өтө бактылуу, бай, жүрөгү тынчтыкта, жашоосунда кандай ситуация болуп жатса дагы, мисалы, дүйнөнү суу каптап кетсе дагы, үстүндө сүзүп жүргөн өрдөк сымал былк этпестен рахаттанып жашай алабыз да. Негизи жашообузда болуп жаткан бүт стресстердин баардыгы, депрессиялардын баардыгы, баардык проблемалардын баардыгы бул жашоонун акыйкаттарын, Аллахтын закондорун билбегендиктин себебинен болот. Эгерде сиздер ушул закондорду тереңирээк үйрөнгүңүздөр келсе, анда менин жашоонун акыйкаты курсума келиңиздер. Биз ал курста ар бир ушу айтып жаткан ар бир законго өзүнчө 2-3 саатка чейин убакыт бөлөбүз. Ал закондорду үйрөнүп ала турган болсоңуздар, сиздер ушунчалык стресс болуп атам деп даже жада калса жакыныңызды жоготсоңуз дагы, кыйын ооруп жатсаңыз дагы, кандай болбосун, сиз ал нерселерди жеңе аласыз. Ыйманыңыз көтөрүлүп, Аллахыңызды таанып, эң мыкты жашоодо жашап баштайсыз. Сөзүмдүн акырында айткым келген нерсе, бир аалым айткан экен: Аллах Таала мага бербей жатат деген адам, ал чындыгында билимсиз деп. Билим алмайынча Аллах Таала ага бербөө аркылуу сынай берет депчи. Ошондуктан биз билим алып, Аллах Тааланы толугураак таанымайынча биздин жашообузда кыйынчылыктар бүтпөйт.
эгер биз Аллах Тааланы таанып билип билим алсак, Аллах Тааланын кандай мээримдүү, ырайымдуу экенин билсек, биз Аллах Таалага шек күмөнсүз ишенүүнү, таянууну үйрөнөбүз да. Ошондуктан болушунча ушул YouTube подкасттарга дагы сиздердин жүрөгүңүздөргө тынчтык тартуулай турган, сиздерге эки дүйнөңүзгө пайда бере турган темаларды алып чыкканга аракет кылып жатамын. Эгерде менин подкасттарым жаккан болсо, жашооңуздарга пайда алып, жүрөктөрүңүздөрдүн тынчуусуна себепчи болуп жаткан болсом, бул менин миссиямдын орундалып жатканы. Себеби дегенде азыр Инстаграмда ушунчалык успешный успехтар бар. Аларды көрүп сиздерде ушундай ой болушу мүмкүн: эмнеге Аллах Таала аларга берип атат, эмнеге мага бербей атат, эмнеге башкалардын жашоосу жакшы, эмнеге меники мындай деген сыяктуу нааразычылык сөздөр бизге шүгүрсүз абалын алып келиши мүмкүн. Ошондой нерселер болбосунчу, ошондуктан баардыгы жашоонун акыйкатын билсинчи деген ниетте ушундай YouTube подкаст алып барып жатамын. Ушундай убактымды арнап, ушулардын баардыгына каражатымды, акчамды аябастан сөзсүз түрдө сиздерден кайтарым байланышты күтөмүн. Өткөндөгү 2 подкастым чыкканда 200дөн ашык ушунчалык жакшы бата тилектериңиздерди бердиңиздер. Мага ушунчалык жагымдуу болду. Мен аларды окуп даже көзүмөн жаштар тегеренип, ушунчалык Аллахка шүгүр айттым. Сиздердин батаңыздар менен мен өркүндөп өсөйүн жана мага каалаган ар бир каалооңуздарды Аллах Таала сизге эки эселеп берсин. Анда эмесе ушу менен бүгүнкү подкаст аягына чыкты. Эгерде бул подкасттан кандай бир пайда, инсайттарды алган болсоңуздар, сөзсүз түрдө комментарийге жазып кетиңиздер. Ал эми мени менен жеке сүйлөшүүнү каалай турган болсоңуздар, сурооңуздар болсо, анда менин Инстаграмдагы Азиза Сымбат баракчама кирсеңиздер болот. Ал жакта мен айтып жаткан жашоонун акыйкаты курсума жана жеке консультацияларга жазылсаңыздар болот. Баарыңыздарды Аллахтын ыраазылыгы үчүн жакшы көрөмүн. Бүгүнкү алган илимдериңизди Аллах Таалам эки дүйнөдө амал кылганга жеңил кылсын. Аллах Таалам жүрөктөрүңүздөргө тынчтык берсин. Сиздер кандай дуа тилектерди тилеп жаткан болсоңуздар, Аллах Таала ошону жакшылыгы менен сиздерге эң мыкты убакытта кабыл кылган болсун. Анда эмесе баарыңыздарга Аллахтын тынчтыгы жана саламы болсун. Кийинки подкастта сиздер менен көрүшкөнчө.